Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. Не Кыргызстан жери 41 береби. Не торт бул Кыргызстан жери. Өзбекстан 95-бер канча жолу мамлекети катса мен ошончо жолу көмдүрдүм. Алар Кыргызстан жерин катат. Мен сүрүп алардыкын апарып коем. Буяктагы жерди дагы, муну жолду да берип, аз келгенче өмүрү өзбек претензия кылбаган. Оң тараптагы муну солдатта турган пост жерди аз чыгып көрөсүңөр, труба өткөн эсердин убагында Өзбекстан. Эсердин убагында курулган объекттер ошол мамлекеттин территориясында калыш керек өзү. Өзбек баланс деп туруп буякта жерди кошуп берип атат. Биздин адамдар ушу бу дипломаттар болуп эсептелет. Буларда ранг бар эмелерде. Мынагы делимитный комиссиянын мүчөлөрүндө. Неужели түшүнбөйт? Мамлекет целостно страны бузулуп атат. Кыргызстан жерин берип атат булар. Ойлонбостон. Мына коррупция деп башка кылды. Алар эртеги кечпи кайтарылып оңоло турган толтурса болот. Муну мамлекеттен кеткен жерди кайра эч ким ордун толтура албайт. Мамлекеттин жерин көздө карайын сакташ керек. Государственная граница неприкосновенна совершенно деп коет орустар. Кол тийгиси ыйык болуш керек. А биздикилер берип атпайбы, түш келди. Мен президентке кайрылат элем. Коопсуздук кеңеште карап, 58 Өзбекстан менен болгон спорт участоктун ар бирин кандай чечилди? Ар бир участоктон канчасы Кыргызстанга же Өзбекстан болду? Ошону так кылып көрмөйүнчө болбойт. Чынтып куймалашып Кыргыздын жерин бүт беришип атат. Мен муну жерге нааразымын. Кыргызстандын жерин кандай беришке акысы бар булардын? 93 гектар Кыргызстандын жери болса, аны 63 гектарга түшүрүштү. Макул дедик. Андан 63 54 болуп калыптыр. Не Кыргызстандын жери 40 берише береби? Не торт бул Кыргызстандын жери. 95-жылдан бери ушул жолдун иче кара малая земля болду кичи жер. Өзбекстан 95-бер канча жолу мамлекети катса мен ошончо жолу көмдүрдүм. Алар Кыргызстан жерин катат. Мен сүрүп алардыкын апарып коем. Мына ошол 95-тен бери Аламановдун убагында башкалган эч ким талашкан эмес могу жерин. Аныктоону баштаганды мен баштадым эле. Ошондо биздин азыркы Акс районундан да Жаңы Жол районуна 14 жерде спорттун участок чыккан. Аны аныктап өзбектердин областной гипроземинин директору Нуриддинов деген, анан Именов деген областной управление землеустройствосунун башчысы келип, 3 районун землеустроительдери келип туруп, бәрін тактап чыгып, 55-жылкы Абдусүйөркулов менен Мухиддиновдун кол койгон материалы бар эле да. Ошону келип туруп келгенде аларга доказать этип, темир казыктарды кагып, мына жерден 93 гектар. Анда Өзбекстан асфальт этип, асфальт жолду салып жиберди эле. Асфальт жолу менен кошо бизге 93 гектар өткөн. Анткени Дерес сай менен торпак түштү дешелек биз сайда. Торпак түштү деп жазылган экен. Ошондон прямо на восток 600 через отметку 667 дегенди таап келип, мына азыркы Дереске бурулган трубадан бирактан 81 метрден кийин өтчү эле. Ошондо 93 гектар жер өткөн. Анан дагы бир декези бар, биздин Эшек Мойнок деген жерибиз бар. Ошол жерге биздин ал каналдын алды эле Өзбекстанга караштуу эле. Ынтымактөө деген жерибиз бар. Ошол жерден анча-мынча биздин балдар жайланышып отуруп калды. Аны эми 93-түн эзебинен компенсация кылып алмассак боло турган жердеми? Ошондо ООЗК алмашканбыз чынына. Мен кайрылат элем парламентке. Кыргызстан фракциясынын депутаттары өзүбүз чуркаган. Ошондой башка фракциядагы Жанар Акаев, Момбеков, Рысалиев, Канат Исаев, Азиз Турсунбаевдарга, Алмаз Эргешевдарга парламенттик комиссия түзүп келип туруп көргүлө Кыргызстан жеринин кандай кетип атканын. Биздин бир эле участокту ушундай чечилип аткан, калган 58 талаш аймакта кандай чечилди? Мен ошондой эле Коопсуздук кеңешиндеги жаңы барган орун басар генерал Өмүрбек Субаналиевке кайрылат элем. Парламенттин депутаттары, келиңиздер. Гаражда жашаган үй бүлөнү биз көчүргөнү келдик азыр. Бизге жардам берип ондай инелерибиз спринтер менен келди. Кудай буйрса азыр көчүрүп кетебиз. Видео чыккандан бери элдер аябай жакшы жардамдарды бериптир. Мындан караңыздарчы, манеж алып келип беришиптир. Могу килемдерди алып келип бериптир. Коляска. Эти байкуш сүйүнүп балдарды. Үйүбүздү магазин кылып жүрүшүп дейт. Мына.
Жардам жакшы келиптир эже. Kudayga şükür, sen var eken, bana yeni var eken, min marta Kudayga şükür. Tolp ketdi. Çoğu baldarım aytay, hoş pazar oldu apa dedi. Geliniz, yaşıyorsunuz, esağınız yaşıyor. Даярсыздарбы? Кечки электе кетип калалы эми жүрүңүздөр. Ал жакта дагы эч ким жашабаганга байланыштуу бир аз тазалаш керек да. Эртерээк барып турчу. Ооба. Эртерээк баралы. Жүрүңүздөр кет. Şular bardығы çıkar. Булар ошо сиздерди аябай көп жардам берди деп ыраазы болуп атышат сиздерге дагычы. İşte kalan günleri men de iştep жүргөм кондукторскийде. Паспорттарын алып келип эме кылып турдум. Акча деле берип турдук. Силер наракты карап турасыңарбы? Бери карабай. Наракты карасаңар эле. Бул ушул гаражда жашаган эжелерибизге үй бүлөсү менен ушул хозяйкасы жардам берген. Бирок бул эжелерибиздин деле үйү баягы. Эки комнат ушундай эле үйдө жашашат экен эжелерибиз. Кичинекей үйдө. Ушундай үйдө жашашса дагы көп жардам бериштир. Рахмат ушуларга дагы. Үйдүн ичи ушундай кичинекей үй экен да. Ушактан киребиз эже үйгө. Хозяйкасы деле ушундай эле үйдө жашайт экен. Карачы. Мындай үйдө жашашат экен. Кичинекей. Бири-бирине жардам беришип, ушинтип жетелешип жүрүшкөн экен. Я кошуналар, эже сиздерге рахмат, мына каралашып жүргөн экенсиздер. Эжебиз өзү айтып атат. Алла разы болсун. Анан мынау үйдүн ээлери сиздерге чоң рахмат. Ушундай эжелерибизди колдоп, мына үй бүлөнү колдоп, ушунча баягы үйүңүздөргө батырып колдоо көрсөтүп жүргөн экенсиздер. Сиздерге Аллах разы болсун. Эже өзүңүз дагы бир ыраазычылыгыңызды айтып, Мен бул жакындарыма ушул дүйнөдөгү баардык жакшылыктар каалаймын. Эки дүйнө бактылуу болсундар. Ар дайым булар жаманчылыкты көрбөсүн. Жакшы күндөрдө, жакшы тойлордо, жакшы сөздөр менен жолугушуп жүрөйүк. Ушуларга мен жан дилим менен жүрөгүмдө баардык жакшылыктарды арнайм. Ар дайым булар оорубасын, жанымда бар болуп жүрсүн. Эч бир убакта мени дагы унутпасын. Сол жерден мен аш жедим, суу ичтим, баардыгы да жашадым. Балдарым аманчылыгын тилеп, буларга кандай балдарым аманчылык тилесем, şu koşunalarga, şu үйдүн ээлерге бардыга жакшылыктарды арнайм. Менин тагдырым менен бирге бөлүшкөн, таң күнү бирге болгон, эң бактылуу күндөрүм ушулар менен болгон. Şu менин гараж менен коштошуп жаттым дагы, бирок кетким келбесе дагы, бирок жакшы жер экен деп кетким келип жатат. Шуларга мен ыраазымын. Бактылуу болсундар. Амин. Айтканыңыз келсин. Сиздерге чоң рахмат, Барбаңыздар. Жүрүңүз эже. Кеттик эми, жүрүңүздөр. Машинаға чыгыңыздар. Кетелик. Балыңыздар билен же, жолуңуз калса көрүшөк, үйүңүзгө барыңыздар. Ооба, Кудай буйрса. Жакшы күндөрдө жолуңуздар эми. Гаражды. Окей, бул гаражды таштап уже көчүп кетти азыр, но батпай калды эртең. Буларын да алып кетебиз. Эми кечки электе кетип калалы. Эже сиздерге чоң рахмат, бар болуңуздар. Үйүңүздө жакшылык тойлор көп болсун, эже. Чыгыңыздар эжелер эми, келиңиздер, кеттик. Жерде көптөн бери эч ким жашабагандан мына чампаң болуп калган да. Өзүмдү тазалабаган жагынайбы. Өзүм тазалай турган иште бул, аялдардын иште. Мына кыздарым бар, балдарым. Чампаңдарын арчып, өзүңүздөр эми. Ооба. Биз кете беребиз. Конушуңар кут болсун. Мына элден келген жардам, элди карагылачы кандай сонун кылып жардам берген. Мына нанга зар болуп отурган үй бүлө болчу, Кудайга шүгүр. Мына манеждеринен бери алып келип бериптир. Манежден солардыкы. Мына мына. Кудайга шүгүр. Элден айланса болот.
Ошолорго сиздерге ким жардамга кол сунган болсо, дуа кылыңыздар эми ошолорго. Мынаяктарды чөптөрдү тазалап аласыздар, а? Эч ким жашабаганга чөптөр өсүп кеткен да берлерде. Мен эртең менен лопатка кетмен сетмендерди алып келип берем. Огород кененке мына. Бул зымды ушул боюнча коюп коюңуз. Коюп коюңуз бул. Сырткап чуркасына байлаганга. Азыр жабылган мен жабылгам мен. Все болду. Каптыр. Саламатсызбы, урматтуу Сооронбай Шарипович. Бүгүн 2020-жыл 3-май. Мен сизге кайрылып жатканымдын себеби мен Укбек кызы Алымкан, жашым 22-де. Мен 2019-жылы Бишкек шаарында эне жана баланы коргоо борбордук ооруканада бөйрөгүмдү алмаштыргам. Мен азыркы учурда Москвадамын. Мен 1 жылдан бери бюджет тарабынан дары алып жатканмын. Азыркы кырдаалга байланыштуу мен дарымды алдыра албай жатам. Мен ал дарыны аптекадан сатып алууга да болбойт экен, ичпей койсом дагы болбойт. Ооруп калсам больницалар карабайт экен бул жакта. Мен 6-май күнү дарым түгөнөт, урматтуу Сооронбай Шарипович. Мага 25 жаштагы эжем донор болгон эле бир бөйрөгүн берген болчу. Кайрадан ооруп калышты каалабайм. Мага жардам берип коюңузчу. Ал дарын ичпей койсом такыр болбойт экен. Мага байланыш үчүн WhatsApp номерим 0776 08 08 95. WhatsApp номерим. Мага жардам берип коюңузчу, Сооронбай Шарипович. Чоң рахмат. Салам алейкум, урматтуу туугандар. Бул жерде ушул Москвада кыйналган бир туугандар элчиликке келип, өздөрүнүн суроо талаптарын коюп, элчиликтен жооп берип аткан кезде. Бул жерде ар кандай көйгөйлөрүнө кабылгандар. Ар ким өзүнүн тиешелүү проблемалары менен келип, суроо талап кылып атат. Элчиликтен бир өкүл чыгып жооп берсин деп. Дурубек байке ошол эмесин азыркы акыбалды түшүндүрүп атат. Айтып деп эмне кылыш шарттарын, жолдорун. Бирок ол жалгыз да, элдер көпчүлүк көп суроо берип атат. Талаш тартышып.
Продукты беріп отқан үшін посольствоға келіңіздер, жазылыңыздар, аластар. Посольствода беріп отат. Же болбосо коом башчылары аркылуу деле алсаңыздар болот. Коом башчыларынын активисттерге айткан, чтобы баягы список кылып алып келип атышат. Барчыбыздын номери Onun номер жоқ та. Меники охранник бар. Меники бар. Юрист бар берке. Кім әлі? Ha? Yok değil. Жетимиңдей студент бар Кыргызстанда. Булар обязательно кете тургандар. Эми утурбайсызбы? 250 миңден ашык ишинен бошотулган кыргыздар кетебиз. Ошондо 500 миңден адам ишени деп атат деп деп поезд өтөрдө, деп башкаларды. Десем, маска эмес. Поезд деп башкаларды. Ошону айт. Biz предложение деньги. Yangi başına biz müşteri görüyoruz. Biz de onların oldu. Biz de var. Oşan makinemiz kötü değil. Ese usta kıymetten al. İnşallah problema чечилип калса экен эми. Кыйналгандар көп экен, аябай көп кыйналып. Чоң Kanalga жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.